Абдыган Акжолов кезинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3-милиция бөлүмүн жетектеген. 2018-жылы эмгек өргүүгө чыгып, ден соолугуна байланыштуу оорулуу өргүүдө болгон. Ага карабай кадр саясатынын курмандыгы болуп, негизсиз жумуштан четтетилген. Алган эмес, куугунтукка да кабылганын айтат. Ошол жылдан бери соттошуп, мыйзамсыз алынганы аныкталса да жумушка кайткан эмес. Мына беттештирүү протоколу 21-жылы 5-октябрда беттештирүү өткөрүлгөн. А мен аргасы кармашпа, мен намыс үчүн эле кылып атам. Ушу Кыргызстанда мыйзам иштесин, мен деле таштап тескери басып кетсем болмок ушуга. Бирок мен анта албай атам. Себеби 5 жыл мен убактым кетти. Мен акчам кетти. Мен өмүрүм өтөт. Бишкекке, бир бутун Бишкекте, бир бутун бул жакта адам өлтүрүп кеттир, адам карактап кеттир, тоноп кеттир. Ошондой кылмыштардын бетин ачып жүргөн адам катары. Эми бул очевидный кылмыш да. Фактылар налицо турса да карабай атпайбы? Мыйзамдын иштебегени, шалакылык, кайдыгерлик иш козголду. Кызмат абалдарынан кыйнаттык менен пайдаланып атат. Абдыган Акжолов сыяктуу себепсиз жумушсуз калгандар четтен чыгат. Эмгек кодекстин негизинде декреттик өргүүдөн жумушка кайта албай жүргөндөрдүн катарында Райгүл Дөпөнова да бар. Өргүүдөн жумушка кайтса да жетекчиси кабыл албай, укугун тебелеп жатканына нааразы. Шаардык сотто 2 айда каралат экен, облус сотто 83 күндө каралат экен, 82-күндө чечим чыкты да буйрук мага. Ушу өзүнүн укугун каалаганча колдонуп атат, мени каалаганча укугумду тебелеп атат. Чындык издеп таппай койдум мен эч кимден. Врачтар мени ойлондурат да, кайсы бети менен ушул соо адамды менин убалымдан коркпой, балдарымдын убалынан коркпой, мени жиндеге алып барып чыгарып коюп, анан өздөрү бияктан коррупция иштерин өрчүтүп, булардын максаты ошол болгон да, байыгандын бай турган жерде өздөштүрүп алышып, булар мени ошондой кылышып, анан бая мамаша менен бирге иштеп пландарды аткарабыз деген ойдо мен ушул жаман жолго алып келишти. Акыйкатчынын жолугушуусуна келген жарандардын басымдуусу чындык издеп санааркап турушат. Четинен жерин алдыргандар, паспорт ала албагандар, этникалык кыргыздар укук коргоо органдарына, сот процесстерине карата көйгөйлүү маселелер айтылды. Мүмкүн жогорку кеңешке кандайдыр бир мыйзамдар боюнча өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошолорду демилге ала турган депутаттарыбызга сунуш киргизебиз мүмкүн бийликтеги жогорку кызматкерлерге да кайрылууларды жасайбыз. Ошондуктан менин эң негизги максатым ушинтип региондорго барып, жерлерди эл менен жолугуп, алардын проблемаларын угуп келүү. Акыйкатчынын эл менен жолугушуусу Жалал-Абад, Баткен, Нарын, Талас, Ысык көл облустарында уланат. Өлкө аймактарындагы тургундардын даттанууларын угуп, керектүү консультациялар болсо берип, жарандарды тынчсыздандырган маселелер катталат. Зарина Рахманбердиева, Муслимбек Ахметжанов, ОТРК Ош.